Бүгін Бишкектин тургуну Алиевтердин үй бүлөсүндө кош майрам шайлоо күнү менен үйлөнүү үлпөтү дал келген. Бүлө башчы Гүлөолак Алиев өлкөдөгү маанилүү күнү кызын турмушка узатты. Той шанисине карабай түгөйлөр никеге туруудан мурун шайлоо түйүнүнө барып, Кыргызстандын эртеңки жаркын келечеги үчүн добуш берип, жарандык милдетин аткарышты. Кош майрамды белгилеп жаткандарга кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев күбө болуп келген. Орусия жараны Тофик Мамедов, өмүрлүк жарын Шаан Шөкөт, ырым-жырым, каада салт менен алып кетүүгө алыстан келген Азербайжан улутундагы Бишкек шаарындагы үй бүлө кыз узатуу салтанатын шаңдуу өткөрдү. Алар тойдон мурун Кыргызстандын гүлдөп өсүшүнө ар бирибиз салым кошушубуз керек деп эсептейт. Моя семья очень любим Кыргызстан. Биздин үй бүлө Кыргызстанды абдан жакшы көрөбүз. Ушул жерде туулуп өстүк. Шайлоо биз үчүн абдан ыйык күн. Өлкөнүн келечеги чечилип отурат. Бүгүн кош майрам. Кызымды турмушка узатуу ушул күнгө туш келди. Биз абдан кубанычтабыз. Кыргызстан өнүккөн өлкө болсун. Кызыма бак айтсын. Узатуу шааниси аяктап, түгөйлөр түзөлөй участкалык шайлоо түйүнүнө бет алды. 2 жаштын добуш берүүгө келиши көпчүлүктү кубандырды. Алардын баш кошуусу кокусунан ушул күнгө дал келген Лейла Алиева жакында Орусияга кетип, орус жарандыгын алмакчы. Менин добушумдагы мекенимдин өсүшүнө салымын кошот деген Лейла баш манжасын басып добуш берди. Я считаю, что я должна была выполнить свой гражданский долг. Мен жарандык милдетимди аткарышым керек деп эсептейм. Ошондуктан 15 мүнөт убакыт бөлүп өз добушумду бердим. Жакында орус жарандыгын алам, бирок мен Кыргызстандын келечегине кош көңүл эмесмин. Бул жер менин мекеним. В этот день знаменательный Мен абдан кубанычтуумун. Кыргызстандагы ушундай маанилүү күндө түгөйүмдү алып кетип жатам. Жакшы күнгө туш келгениме маанайым да жакшы. Жарандык милдетинен кутулган соң түгөйлөр никеге туруп, жашоодо түбөлүккө кол кармашып, бирге сапар улаганга бет алды. Уланбек Дыйканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.